Академиялык мобилдүүлүк системасы Кыргызстандагы миңдеген жаштардын жакындан таанышып, достук алакасын түптөөгө жана ар областтардагы элдин маданиятын, каада салтын жана жерлердин табияты менен таанышууга толук мүмкүнчүлүк түздү. Алсак учурда университетте 100дөн ашуун студент ички мобилдүүлүк боюнча билим алып жатышат. Ар областан окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине келген билим алуучулар окуу жай тууралуу сыймыктануу менен айтып беришти. Журналистикада окуп, анан экинчи курс болгондон кийин бизге мобилдүүлүк боюнча сунуш тушташты. Анан биз мобилдүүлүк боюнча ОШМУну тандап алдык. Ошентип биз ОШМУга келдик. ОШМУ аягында сонун университет экен. Бизге абдан жакты. Эң эле негизгиси бул жакта практикага көбүрөөк басым жасайт экен. Биздин өзүбүздүн кесибибиз журналист болгондуктан бизге практика абдан керек экен деп ойлоп калдым. Бул жака келгенден кийин практикада өтүп, сүйлөгөндү, ошондой эле ар кандай маалымат чогултканды үйрөндүк десем болот. Анан дагы бир артыкчылык жери бул ОШМУнун мугалимдери аябай жакты. Университетке келип, окуу системасын көрдүк, аягында жакшы экен. Жакты, бул жактан эмнеси жакты? Жумасына жок дегенде бир 2 жолу, 3 жолудан мастер класс өтүп атат. Бизге главный ошонусу жакты. Мындай билбегенибизди бири-бирибизден толуктап алып атабыз десем толук болот. Мисалы, бияктан радио журналистикада биз өткөндө группалаштарыбыз болуп, ЛФМге барып келдик. Ал жактан биз кандай поэзия окудук, ар бирибиз бирден. Практика жүзүндө дагы мындай чыныгы ошо журналисттин жашоосун көрдүк десек да болот. Мобилдүүлүк боюнча келгенде ошо комнатаны атайын бизге даярдап койгон экен. Аябай жакшы шартта жашап атабыз. Ичи жылуу, таза аткан, бардык шарты бар. Бүгүнкү күндө окуу жай сырткы жана ички мобилдүүлүктү жакшы жолго коюп, өнүктүрүүдө. Анткени мындай ОШМУ жөнүндө жылуу пикирлерин билдирген студенттер арбын. Буга байланыштуу бул багыттагы материалдар түрмөгү уланмакчы. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.